Урматтуу кыргыз элим, урматтуу КТРК каналы, мен Жалал Абад областынан чалып атам. Фамилия Мавлянова Майра. Мен үйүмдү ушу частный адвокаттар Батырбеков Тилек деген 1020 сомго чечтирип койгон. Аны мына юстициянын начальниги Акжол билет менин историямды. Эч частныйдан неме жабыркап, пайпаксыз калдым. Анан частныйга немеге мамлекетке кайрылдым эле, ушул Акжол деген жигит жардам берип ушу акысыз адвокаттарга өтө ыраазымын да, менчи өтө от души иштеп беришти мага. Мен историямды билет бул жигит. Ыйлап барсам, мага акысыз адвокат берип, бардык туура эмес жазган частный адвокаттардын немелерин, каталарын оңдоп, жардам берип, мен ушул утуп чыктым да, теги мошенник 3 жыл 6 айга камалды, бирок материалды жазып коюпту. Мен областка бердик, мен өзүмдүн үйүм алыш үчүн эле ушундай тергөө органдарына кайрылган жарандык тартипке алмаштырып бериле десем, Жалал Абад областынын соту Султанканов менен Бекташев деген судья жарандык тартиптен мурун каралган экен деп туруп актап койду. Жогорку сотко жаздым. Частный адвокаттар туура мыйзам тегинде жазып берди эле, жогорку сот бузуп берди. Мына азыр Жалал Абад областынын сотунун төрагасы Калыбеков Улукбек карап атат, 8-9 жолу токтотту. Тиги частный адвокат Каримбаев Жеңиш деген эже документи жок эле өтүнүч берип эле токтотуп атат. 8-9 жолу. Анан мен юстицияга кайры неме кылып, юстициядан бекер адвокатты алгылачы, булар таза иштешет экен, жардам бергиле десе, бекер адвокатты алабыз деп, юстицияга катты туура эмес жолдоп, мен ушу чүдүрөп жүрөт, ушу малга чейин. Мен кыйналдым. Ушу акысыз адвокат алса, мен ишим ушу кышка калбай 4 ай болду. Эч кандай процесс өтпөйт. Кыйналдым, ушу акысыз адвокат алып берсе, мен ишим чечилип калат эле да. Мен ушу президентке деле кайрылып кетет элем. Ушул неме частный адвокаттарды жоюп эле, ушул акысыз адвокаттарга кошуп койсо бизде жакшы болот эле. Биз частный адвокаттар вообще өлтүрдү. Соттолгону дагы, камалганы дагы, сот болуп иштеп, иштен айдалганы дагы, лицензия алып бизди вообще кыйнады, бизди бомжа кылып койду. Ошондуктан президентибизден суранам, Кадыр Нуркожоевич, ушул частный адвокаттарды эч бир контролдогон адам жок. Биз айлабыз кетип, мына мамлекеттин адвокаттарына кайрылып, ушулардан гана жардам күтүп атабыз. Соттор да туура эмес иштеп атат. Ишимди 8 жол, 9 жолу жылдырышты. Ушинтип жүрөм дагы деле. Эч кандай частный адвокат эже документи жок эле өтүнүч берип эле ошону колдоп келет. Суранамын. Ушуларды текшерип берсеңиз, бизди ушу частный адвокаттарды жоюп эле муну акысыз адвокаттарга кошуп бериңизчи, суранамын. Кыйналдым. Чоң рахмат. 1020 сомго чечтирип койгон. Мына Акжол деген жигит билет, ушу жигит жакшы иштейт. Рахмат ушу жигитке, ыраазыбыз биз. Чоң рахмат же бизден көрсөтүү аркылуу элдин үнүн өлкө башчысынан баштап бардык бийлик жетекчилери угуп жатат деген ишеничтебиз. Албетте сиздин маселеңиз дагы мыйзам чегинде чечилет. Акжол Сабырович, сиз өзүңүз айтып койсоңуз билет экенсиз бул иш боюнча. Эжебизди билебиз, жакшы. Бул биринчи иши боюнча биз жардам берип, аракет кылып, буюрса жакшы жыйынтыкка жетиштик. Эми биздин теле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн мен бул жерде белгилеп кетейин. Жеке же болбосо мамлекеттик адвокат деген түшүнүк жок. Бардык адвокаттар жеке болот, өз алдынча иштешет, көз карандысыз. Ал эми биздин система аркылуу биз ошол адвокаттар менен келишим түзүп, жеке адвокаттар менен келишим түзүп, ошол бизге кайрылган жарандар, ушул биздин мыйзамдын критерийине дал келген жарандарга ушул адвокаттарды дайындап беребиз. Ал эми ошол адвокат ошол биздин жараныбызга акысыз жардам берет. Адвокатка болсо мамлекет эсебинен тийиштүү гонорарын төлөп берилет. Андыктан бул жерде туура түшүнүк болсун, адвокаттар бардыгы жеке. Ал эми кандайдыр бир адвокат ушул сапат жагынан
начар иштеп же ушул нааразы болгон жарандарыбыз укуктары бар. Мына биздин адвокаттар кеңешинин жетекчиси отурат. Ушул кеңештин алдында ушул этика комиссиясы, адвокатурасынын комиссиясы иштейт. Ошол жерге тийиштүү арыз менен кайрылса, ошол тилекке каршы ушундай адвокаттар, жаман иштеген адвокаттардын ушул жарандарыбыздын арызын карап чыгып тийиштүү чечим кабылууга мүмкүнчүлүк болот. Андыктан ушул Майра эжеге дагы мен ушундай сунуш берет элем. Ошол адвокаттар, жеке адвокат деп атпайбы, ошолордун үстүнөн тийиштүү арызын кайрылса, арыз менен кайрылса, ушул комиссия, этика комиссиясы карап берет. Ал эми жана Майра эже айтып аткан иши боюнча биз дагы бир өзү менен байланышып, ошол биз жактан болсо, биз дагы бир адвокатты дайындап, ошол Жалал Абад облусунда болуп аткан иши боюнча дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Жалал Абад облусунан бүтпөгөн болсо, анда биз жогорку соттон дагы ушул жардам берип, ушул ишин аягына чыгып бир жакшы жардам бергенге аракет кылабыз. Эми ачыгын айтыш керек, биз эч качан кепилдик бербейбиз. Акыркы точканы сот коет. Ал эми адвокат деген бүт болгон өзүнүн иш аракетин жумшап, ушул жардам бергенге аракет жасайбыз. Түшүнүктүү. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы?